Bismillahirrahmanirrahim. Чындыгында арам тамакты жөө бул кичинекей күнөөлөрдөн гана болуп эсептелбейт. Балким арам тамакты жөөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң күнөөлөрдүн катарына кошкон. Зина кылуу, адам өлтүрүү, арак ичүү чоң күнөө, ошондой эле арам нерсени алып оозго салуу, соодада арам соода кылуу, арам жол менен акча таап же арам нерсени оозго алууну дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң күнөөлөргө кошкон. Bir hadistин мазмунунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ичтанибу саб'ал мубиқат." 7 кыйратып жок кылуучу чоң күнөөлөрдөн силер сактангыла деген. Силердин дүйнө ахиретиңерди буза турган, келечекте урпактарыңардын балдарыңардан да бузулуусуна себеп боло турган 7 күнөөдөн силер сактангыла деген. Сахабалар сурашты: "Эмне ал күнөөлөр?" десе, пайгамбар аширку билла. Биринчи Аллахка шерик кошуу, экинчи сыйкырдык кылуу, үчүнчүсү Аллах арам кылган жанды өлтүрүү, төртүнчүсү аклу риба, сүткорлукту жөө, бешинчиси аклу малил ятим, жетимдин байлыгыны жөө. Ушундай арам нерселерден пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарган. Демек ушул айтылган 7-нин ичинде аклу риба, сүткорлук менен тамак таап жөө жана жетимдин байлыгыны жеп алууну пайгамбар алейхиссалату вассалам бул чоң күнөөлөрдөн, кыйратуучу күнөөлөрдөн деп айткан.